Бөлчөктөрдү кошуу 10-3 жана 5-2 бөлчөгүн кошобуз. Биз көрүп тургандар бөлүмдөрү ар кандай. Демек, жалпы бөлүмгө алып келебиз. Бирдей бөлүмгө. Жалпы бөлүм бул биз билебиз эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болуп эсептелинет. 10 жана 5 сандарын. Демек, мындан биз көрүп турабыз 15ке бөлүнөт. Демек, биз билебиз 10 бул эки сандын жалпы бөлүүчүсү. Эң кичине жалпы бөлүүчүсү же болбосо жалпы бөлүмү болуп эсептелинет. Демек, 10ду биз 2 көбөйтүлгөн 5 жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазсак, кошулган 5 жана 2 көбөйтөбүз. Алымында бөлүмүн дагы 2 деген көбөйтүүчүлөргө жалпы бөлүмгө алып келүү үчүн. Демек, 10 жалпы бөлүмгө алып келдик. Бөлүм өзү жазылат, ал эми алымы кошулат. Көрүп тургандай 2 менен 2 4. Ал эми 3 менен 4'тү кошсок 7. Демек, жообу 10'дон 7 бөлчөк саны чыкты. Жогорудагы тортту карасак, биринчи тортубуз 10'дон 3. Торту 10'га бөлүп 3 бөлүгүн кошобуз 5'тен 2. Экинчи тортубузду 5 бөлүккө бөлүп 2 бөлүгүнө кошсок, биз жалпы бөлүмгө алып келебиз. Себеби бөлүмдөрү ар кандай. Демек, кийинки торту биз дагы кийинки торту 10 барабар бөлүккө бөлүп, анан 4 бөлүгүн алабыз. Биз көрүп тургандай, бул 5'тен 2 менен 10'дон 4 бул барабар бөлчөктөр. Демек, жыйынтыгында биринчи торттун 3 бөлүгү экинчи торттун 4 бөлүгүн. Бир, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлүк келип чыккандыгы көрүнүп турат. Демек, кийинки 2,4'төн 3 санын 1,4'төн 2 санына кошобуз. Анда биз көрүп тургандай, бул 2 торт, 2 бүтүн торт, 3-чү торттун 4 бөлүккө бөлүп 3'төн 1 бөлүгүнө кошобуз. 1,4'төн 2 же болбосо биз билебиз 4'төн 2 бул жарым. Бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 2 деген санга бөлүп жиберсек, анда 2'ден 1 жарым. Сүрөттө көрүнүп тургандай, 1 жарым тортко кошсок, анда биз биринчи торт, экинчи торт бүтүн
3-cü torttu alabız. Al эми 4-cü torttu 4 bölükкө bölüp 3 bölügün alabız. 4-cü torttun. Ошондой эле 5-ci torttun 1 bölügü бул жерге келет. Демек 5-ci torttun 1 bölükte aldık. Жана 40 torttun daha 1 bölük alınat. Bir bölügün alındı. Demek bundan 4,4'ten 1 деген bölçök sаны келип чыкты, аралаш сан. Демек бул бөлчөк чыгарсак ыңгайлуу болуш үчүн биз аралаш сандарды буруш бөлчөккө айландырып алсак болот. Демек буруш бөлчөккө айландырсак бул бөлчөгүбүз 4'төн 8 11 жана бул 4'төн 6 4'төн 6 менен 4'төн 11'di кошсок анда бизде 4'төн 17 келип чыгат. 4'төн 17 деген сан. Ал эми бул 4'төн 17'биз биз аралаш бөлчөккө айландырсак 4'төн 1 деген аралаш бөлчөк келип чыгат. Демек жообубуз 4'төн 1 деген аралаш сан келип чыкты.